урнага жакын мусорду жакын алып келгенде өзү ачылат. Таштандыны урнага салабыз. Мусорду урнага салгандан кийин рахмат деп өзү жабылып калат. Бул кадимки таштанды таштоочу урна адам жакындаганда өзү ачылып, өзү сүйлөп ыраазычылык билдирет. Аны Ош облусундагы Дадан Султанов атындагы орто мектебинин 8-класстын окуучусу Асема Аширбекова ойлоп тапкан. Башка мусор челектерге караганда бул өзү сүйлөп ачылат. Анан максаты өлкөбүздү тазалык үчүн жана ошондой эле жаш балдарга акыл үйрөтүш үчүн деле жасалган. Жаш кыздын эңсегени Кыргызстан эң таза өлкөлөрдүн катарына кошулса деп тилейт. Ага кантип салым кошсом деп өзү ачылып жабыла турган акылдуу урнаны ойлоп тапкан. Ал эми ага үн кошуу идеясын информатика мугалими кошумчалаган. Сүйлөй турган немесине идеясыны биз бая шайлоодогу урнабыз бар го. Бүлтө салган урна. Салбыктын рахмат деп коет. Ошонун немесине Муса Салбыктын рахмат деген сөздү ошол несинен келип чыкты бизге. Идея ошондон келип чыкты негизи. Кадимки эле урна жасайлы дагы мусорго мындай өлкөбүздүн тазалыгына, шаарыбыздын тазалыгына ошол сыяктуу эле урнаны жасайлы дагы биздики бүлтөн эмес, мындай мусор саганы деп. Ошону кылдык. 14 жаштагы өспүрүм кыз жаштайынан техникага кызыгып, информатика сабагын жакшы окуйт. Айтымында акылдуу урнаны жасоого көп деле каражат кетпейт. Асема келечекте Кыргызстандын шаарларында дал ушул урналар коюлса деп кыялданат. Ал күндөн кубат алып, күнү түнү иштей берет. Биз бул акылдуу урнаны моделдин жардамы менен жасадык. Бул мотору, бул датчиги, ушуларды кураштырып биз бул акылдуу урнаны жасадык. Азыркы учурда Кыргызстандын экологиялык жактан аба булгашы боюнча алдыңкы орундарда турабыз. Ал эми бул өспүрүм жигит суудан кычкылтекти бөлүп алуу идеясын ишке ашырган. Аны мекемелерде же үйдө деле колдонсо болот. Электр энергия менен иштейт. Суу болот, суунун ичинде кадимки эле пахта болот. Пахтага сиңген суу өдөгө чыгат. Өдөгө чыкканда ошол пахтанын болгондо мына үстүндө экита тиники болот, тиникиге ток келет. Ток келгенде ичинде эки тешик бар. Тешиктин ичинде ошо нумдуулук киргенде реакция жүрүп өтөгө буу аркылуу чыгарат. Учурда абанын булганышы дүйнө жүзүндө эң глобалдуу маселелердин бири. Ал адамдын ден соолугуна түздөн-түз таасир этүүчү негизги факторлордун бири. Ошол себептен Элдиярдын идеясын мугалимдери да колдошкон. Бул идеянын келечеги менимче кең деп ойлойм. Эгерде колдонсо болот жашоо турмушта. Биз гүлдөрдөн бак-дарактарды экологияны тазалайбыз деп гүл өстүрүп, анан бак-дарактарды отургузуп атабыз. Мына биздин президентибиз да ушул жашылдандыруу боюнча аябай көп эмгек кылып атат. Анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп ушул суудан дагы ушундай кургак, таза кычкылтекти бөлүп чыгарып абаны тазаласа болот деген идеяны жараттык. Эки жаш ойлоп табуучу тең Кыргызстандын тазалыгына кам көрүп, өлкөнү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошкусу келет. Дал ушундай зээндүү жаштар келечекте биздин мамлекетти илим жана техника өлкөсүнө айландырары анык. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.